Өткөн жумада Бишкектин бир канча эс алуу жайларында атайын органдары тинтүү жүргүзүп, жаш балдар наркотикалык заттар менен кармалган. Бул канчалык жаштардын арасында тараган жана жаштарга бул канчалык таасир тийгизип атат? Ушул жөнүндө бүгүн келкелде кеп кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто журналист Нурбек Тойгонбаев жана врач-нарколог Эркайым Байышев болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо, Нурбек мырза, сизден баштасак. Бул маселени сиз 3 жылдан бери иликтеп келатырсыз. Анан жалпы эле сиздин видеолоруңузду көргөндө сиз көбүнчө ошол аптекалык наркоманияга көп көңүл бурат экенсиз да. Анан аптекалык наркомания деген эмне? Бул Кыргызстанда качандан баштап мындай көп тарап баштады? Бул эмнелерден улам келип чыгып атат азыркы күндө? Бул саламатсыздарбы? Биз ошол 3 жылдан бери, 3 быйыл 4 жылга кетип атат. Ошол аптекадагы жанагы аң сезимге терс таасирин тийгизген, мындай тагыраак айтканда ошол маңзат наркотикалык деңгээлге чейинки таасирин тийгизген дарылар тууралуу биз иликтедик. Буга биздин иликтөөгө түрткү болгондугу көбүнчөсү ушул жаш балдар, жогорку класстын окуучулары, анан студенттер, ушулардын көбүрөөк баягы көз каранды болуп, ошолордун ошол жака берилип бараткандыгы бизге баягы чоң коңгуроо болду. Анан буга чейин бизге чейинки деле ушул массалык маалымат каражаттарында бир учкай айтылып келген экен, бирок ошону толук иликтөө катарында ушуну атайын биз максат кылып иликтедик. Иликтегенде ушул Кыргызстандын ичиндеги жанагыдай көзгө тамыза турган дарылар болуп чыкты булар. Булардын бардыгы бүгүнкү күндө врачтын, атайын доктурдун, адистин аныктамасы менен, ошол больницанын печаты менен, врачтын печаты менен сатылыш керек экен. Бирок бүгүнкү күндө ушул эң өтө өкүнүчтүү маселе. Бүгүнкү күндө биздин аптекаларда булар кадимки жанагы магазиндеги товарларга, дүкөндөгү керектелүүчү товарлардын катарына кирип калыптыр. Бүгүнкү күндө деле ошол мыйзам бар. Врачтын назначениясы, рецепт менен сатылыш керек булар. Бирок аны биздин коомчулукта ушул аптека, айрыкча ушул дары дармек менен шугулданган биздин өзүбүздүн эле кыргыз жарандар буга эмнегедир кайдыгер болуп атышат. Биздин иликтөөдө муну кокусунан гана бир жолу колдонуп калган өспүрүм болобу, адам бардыгы буга өмүр бою уже баягы көз каранды болуп калат деген нерсени бизге эксперттер айтышты. Анан ошол нерсе бизге өтө оор болгондуктан эми биз тыя албасак дагы жок дегенде баягы элге маалымат берели деген максатта чыгат. Чоң рахмат. Эркайым сизге суроодо, эгер мурдагы жумада сиз билгендей эле Бишкектеги айрым эс алуучу жайларда атайын тинтүү болуп, жаш атайын укук коргоо органдары рейдин жүргүздү. Бул канчалык мындай сиздин оюңузча азыркы учурда канчалык тараган? Негизи эле жаштардын наркоманиясы деп эмнелер эсептелинет? Негизи сиз айтып кеткендей эле дарыканалык наркоманиясы бул күчтүү дары дармектерди жана психотроптук дарыларды медициналык эмес жолдо ырахат алуу үчүн колдонуу деп эсептелет. Азыр сиз айтып кеткендей эле жашы жете элек балдар ошол дарыларды колдонуп, рецептсиз сатып алууга жол табышып, аптекадан тышкары жанагы наркошоптордон дагы сатып алышат, социалдык тармактардан, Telegram, Instagramдардан. Анан дагы жана сиз айткандай эле азыр уже катуу көзөмөлгө алынган, мурун административдик жоопкерчилик болсо рецептсиз сатуугачы, азыр болсо кылмыш жаза кодексине карата жоопкерчиликке тартылышат ошол фармацевттер. МВД менен Саламаттык сактоо министрлиги менен дайыма чогуу рабочий группалар чогулуп, ошол суроолор талкууланат. Акыркы убакта ошол катуу көзөмөлгө алынганда, бирок акыркы убак болгондо тагыраак ушул канча ушул жылдан баштап. Ооба, ушул жылдан баштап. Негизи аптекалык дарыканалык наркомания уже көп жылдан бери эле бар. Чынын айтсак, мен мисалы мектепте окуп жүргөндө деле ошол нерселерди укчубуз да. Бирок аябай мындай жайылышы акыркы бир 2-3 жылдан баштап ошентип катуу жайылып баратат. Ошол особенно айтып кетсек, ошол жашы жете элек балдардан. Бул
негизи бул айтып кетпедиби, бул негизи алдын ала рецепт менен барып жанагы врач кол коюлган өспүрүмдөр, айрыкча мектеп курактагы балдар буларга кантип мындай алып атышат да бул рецепттерди, кандай жол менен болуп атат? Билбейм, азыр бизге Эркайым карындашыбыз айтып атат, мына ушул жылдан баштап катуу көзөмөлдө болду деп. Бул буга чейин эле көзөмөлдө болгон. Бул буга чейин эле ушул сатууга тыюу салынган. Керектөөчүсүз сатууга тыюу салынган дарылар да булар. Көзөмөл буга чейин эле болгон. Бүгүнкү күндөгү ушул биздин депутатыбыз, Жогорку Кеңештин депутаты Медер Алиев, мен ал кишиге жолукканмын. Жолукканда дагы ушул маселени көтөрөйүн деп атат. Бүгүнкү биздин айтып отурган маселебиз бул жалгыз гана аптека боюнча. Муну эч кандай жанагы телеграм канал же болбосо ушуну бир наркотикалык жанагы мурунку курьерлерге аралаштыруу бул мүмкүн эмес. Бул нерсе биздин ошол толук видеолорубузда деле көрүп атасыздар. Биз кирип эле алып атабыз. Буга эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Мына ушул Ош базардын тегеретесиндеги аптекаларда, Ош базардын ээн саткан, ачык саткан аптеканы айтпайын. Эмне эле жанагы дары-дармек жайманы айтпай эле коеюн. Аптекаларда жок дейт. Жазуу турат. Ал жерде жок. Жазуусу жогуна барса сатып атат. Ошол эле катар мен кайсы көчө экенин унутуп атам, ушу Бейшеналиевага туура кеткен көчө. Биз 3 күн катар бардык. Биринчи күнү кармалды, экинчи күнү кармалды, үчүнчү күнү кармалды. Бул жерде кандайдыр бир бизге шек туудурат да, буларда бир ишеним бар. Анан бүгүнкү өткөрүп аткан ошол мен жанагы дары-дармектерге, наркотикалык заттарга муну кошуу эмес, муну өзүнчө мыйзам катары кармаш керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ушуну наркотикалык зат, ушундай жоопкерчилик дей турган болсо, эми Кудай сактасын, андай болбой эле койсун. Ушуну керектөөчүлөр, бул карындашым билет, бүгүнкү күндө керектөөчүлөр өтө көп жаш балдардын арасында. Эми муну сатууда биздин орган кызматкерлери да аралашып калышы мүмкүн болуп калат. Ортомчу болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бир кечирип койсоң, ошондуктан бүгүнкү күндө бул дары-дармекти мен ошол депутатка сунуш катары айтканмын. Бишкектин 4 районуна 4 эле аптекага уруксат берип коюңуздар. Себеп дегенде бул ситрамон, анальгин же карвалол, валидол эмес. Муну бүгүн көзүнө тамызбаса, эртең болсо бир күнгө лечение ала бергенге боло турган дарылар. Ошондуктан бизде жанагы бул дарынын өтө тез өтүп, жанагыдай бат айланып аткан себеби бизде бир гана жолу ушул оорулууларга эмес. Бул жалгыз гана ошол жанагы наркотикалык зат катары колдонуп аткандарга кетип атат. Бул бир нерсени мен ушу айтып алайын. Бул Бишкектин 4 району шаар боюнча ушуну керектөөчү чыныгы оорулуу максимум ашып кетсе 20 же 30 эле киши бар. Эге керектөөчү. Бир дары полный курс лечения, бардык курс лечения эмес. Мунун жарымы менен эле колдонулуп калат. Анан сиз ошол иликтөөлөр жүргүзүп атканда бул канчалык тараган бир кайсы бир сандар белгилүү болдубу? Бул канчалык айрыкча канча жаштагылар көбүрөөк колдонулат деген сыяктуу? Муну Бишкектин мектептериндеги жогорку класстын окуучулары көп эле колдонулат. Бул ар бир мектепте бар. Мен эми мынча процент анан тигинче деген айтуудан алысмын. Биз көбүнчө ушул рейдтерди биз түнкүсүн кылып жүрдүк. Ушул буруки Ибраимов, Фрунзе көчөлөрүндө кадимкидей ачык сатып, ошол жерде өздөрүнүн жанагыдай жаман жосундарын жасап жүргөнгө чейин тарттык. Биз ошол эле убакта өзүбүздүн иликтөө болуп атканда алардын дарыланып атканын көрдүк. Жабыркаган ата-энелерге чейин бардык, сүйлөштүк. Эми бизде этика ушул экен, алардын баягы коомчулукка ачыктаган жокпуз. Бирок эми анын зарылчылыгы деле жок. Себеп дегенде бизде ар бир аптеканын түбүндө бир арыраак басса кичине бир 2-3 бак же скамейка болсо, ар бир жерде жанагы дарынын колдонулгандан кийинки тыштары жатат. Эркайым, сиз айтсаңыз, ушул негизи Бишкектеги наркоманиянын канчалык тарагандыгы сизге расмий бир маалыматтар барбы? Канча жаштан көбүрөөк башталат? Кайсыл жашка чейин болот? Саны канча деген сыяктуу? Жашы жете элек балдарды айтып кетсек, 2023 жылы 382 өспүрүм бизге кайрылды. 2024
экинчи жылга караганда саны көбөйдү. Анткени мурдагы жылы 286 учур болгон. Ал эми 2021 жылы 261 өспүрүм наркоманиядан дарыланган. Бирок булар жалаң гана бизге келип дарыланган учурлар. Өздөрү ата-энелери менен же болбосо ИДН сотрудниктери менен же болбосо мектептен жиберген балдар болуп атат да. Бизге келбеген, кайрылбагандар абдан көп. Андан 10 эсе, 20 эсе көп. Андан негизи ушул ар кандай наркоманиянын ар кандай түрүнө тушкандарга эгер кармалып калгандан кийин кандай аракеттер көрүлөттөр сиздер тарабынан? Мисалы ошол эле рейдтерди алып карасак, анын жыйынтыгында кандай болуп чечилет? Адамдарда көз карандылык барбы, жокпу деген? Көз карандылык сөзсүз түрдө пайда болот аптекалык наркоманиядан. Бирок биз врачтар катары биз аларды мындай наказывать эткенге биздин укугубуз жок. Биз аларды дарылаганга максат коебуз да. Ошондуктан бизге келгенде кайрылышканда анонимдүү түрдө кайрылышат. Бизден врачтар иштейт, психологдор иштейт, социальный педагогдор иштейт. Бала кайрылганда сөзсүз түрдө ата-энеси менен кайрылат. Ошондуктан ошол да кыйынчылык болот. Анткени көп балдар ата-энесине айтпай, алардан коркушуп, жалгыз келебиз десе дагы ата-энесине айтпай коркушат да. Бизге келгенде ошондой врачтар детоксикационный терапия, психологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүшөт. Керек болсо дагы дополнительный исследованияларды назначение кылып, кийинкиде анан психотерапиялык дарылоо жасашат. Буларда айыгуу деңгээли, айыгууга канчалык кепилдик бар ушулардын айыгуусуна? Негизи көз карандылык деген бул хроникалык оору да. Андан айып кетесиң деп биз айта албайбыз. Анткени бир башталса, бул өмүр бою адамдын мээсинде ошол сезим калып калат да. Рецидив любой эле убакытта башталып кетиши мүмкүн. Ушул сиздин сөзгө ошол мен кошулам. Бизге деле ушул нерсе келген, бирок биз официалдуу саламаттык сактоо министрлигине кат жазганбыз. Ушул нерсе ушундай болуп атат деген. Бизге мен документтерди калтырып кетем сиздердин студияга. Бизге бул психотроптук дары эмес булар. Силер сатып келип жаткан, бизге жеткирип аткан жанагы жеткирүүчүлөргө тоскоол болуп атасыңар деген жооп келген. Бул мына өткөн жылдын эле убагында келди бизге, числосу менен бардыгы бар. Анан негизи ушул мен атын атап өттүм, жанагы ушуларда мындай жанагы бир колдонуу менен көз карандылык сөзсүз болот, Сөзсүз болот деп айта албайбыз, бирок индивидуально, ар бир организмдики индивидуально болот. Кээ бирөөнүкү бир колдонгондо деле көз каранды пайда болуп калат, кээ бирөөнүкү 5-6 жолу колдонгондон кийин пайда болот. Аны биз так айта албайбыз, бирок биринчи колдонгондон баштап зыяны болот. Анткени адамдар аны рахат алуу үчүн токсикалык дозада колдонушат да, анан медициналык эмес жолдо колдонушат. Мисалы ошол дарылар сиз айтып кеткендей эле врачтын көрсөтмөсү менен пайдаланганда, колдонгондо алар оорулуу адамдарга абдан керектүү болушат да. Ал жерде психотроптук дарылар дагы бар, күчтүү дарылар дагы бар. Мурун жанагы айтып кетейин, мурунку жылга чейин кээ бир дарылар, күчтүү дарылар рецептсиз сатылчу. Ушул жылдан баштап ал дарылар дагы күчтүү дарылардын, рецептурный дарылардын списогуна киргизилген. Кечиресиз, бул ошол булар буга чейин рецептсиз сатылчу? Жок, рецепт менен сатылчу, ооба. Бирок алардын арасында башка күчтүү дарылар дагы бар. Алардын аттарын биз атабай эле койсок жакшы болмок, анткени бул коомго терс таасир тийгизиши мүмкүн да, жайылып кеткенге мындай жаман болот да коомго. Ошон үчүн аттарын биз айтпай эле койсок жакшы болот. Сиздерде баягы илимдин, жанагыдай бир медицинанын эрежеси боюнча айтылбаш керек. Бирок бүгүнкү күндө муну жашыра турган эч нерсе калбай калды. Бүгүн бардыгы эле маалымат ушул боюнча кенен эле болуп калды окшойт Кыргызстанда. Билбеген адамдар деле көп да. Ошон үчүн аларга дагы аттарын айтпай эле койсок жакшы болот. Бул нерселер
мен сурооңуз жок эле жооп айта берейин. Бул нерселер акыркы убактагы өспүрүмдөр арасындагы суицидтердин 90% ушул жанагы этаждан секирип кеткен, машинага чуркаган, ошол эле убактагы жаш кыздардын жанагыдай тагдырына балта чабылып ушундай нерселер болуп атат. Ушунун баары ошол дарылардын көз карандылыгы менен болуп кетип атат. Мен 3-4 фактыны билемин. Өзүм 3-4 фактыны ушул дары катыштыгы бар болуп ушундай нерселер болгонун билемин. Анан негедир ошолор дагы жанагыдай бир ушул дары колдонулган деген нерсени биздин орган кызматкерлери дагы жазбай келишти буга чейин. Мындан ары ошолор дагы кандай жазылат, эмне болот? Мисалы ошол депутаттардын жанагы сунуштап аткан бүгүнкү күндөгү ушул чаралар боюнча мыйзамдарында жок экен да. Мага ушул жагы чийки болуп атат. Бул дарынын бизге эксперттердин айтымы боюнча адам коркпой калат экен. Жана коркуу сезим жок болот экен дагы, баардык тобокелчиликке бара беришет экен. Бул жерде баягы өмүр, адамдын өмүрү, өзүнүн адамдын ден соолугу деген нерсе уже баягы роль ойнобой калат экен. Ошондуктан эң коркунучтуулугу ушул болуп атат. Анан биздин ушул эркайым карындашым мына врач айтып атат, бул кийинки дагы укум-тукумга дагы өтө залалын тийгизет деп бизге эксперттер айтып келди. Биз Казакстанга чейин барып ушуну сурап келдик. Балким бала ден соолугу жакшынакай төрөлө турган болсо деле ошол эки төрөлгөн баланын кийинки баласына дагы баягы мурунку ата-энесинин жанагы дары колдонгон залалы тиет деген бизге ушундай жооптор беришти. Эркайым айым, сизге да суроодо, ошол эле негизи сизге келген жаштардын ар кандай наркоманиянын ар кандай түрү менен жабыркаган жаштардын психологиялык абалы кандай болот? Алар кийин дарылоо убагында кандай өздөрүн сезишет да? Өспүрүмдөр көбүнчөсү бизге кайрылганда үйдөгү мындай жагымсыз шарттардан жабыр тарткан өспүрүмдөр кайрылат. Ошол себеби көбүнчөсү учурда ошондойлорда. Анан алар эмне үчүн колдоно баштайт ошол дарыларды? Өспүрүмдөр көбүнчө тең туштарынын арасында ыңгайлашууда кыйынчылыктарга ээ болушат. Алар өздөрүн жалгыз сезип, түшүнбөстүктөн кыйналышат. Терс сезимдер аларды кандай десек мындай басып алышат. Ошондуктан көйгөйлөрдөн жана эмоциялардан качуу үчүн алар ошол аптекалык дарыларды колдонуп, өздөрүндөй кандай десек мас болуп сезгени аларга мындай жеңилирээк болот да. Балдар ошол тең туштары менен жакшы контакт таба албай, башкалардын арасынан өздөрүн өзү мындай кандай десек крутой болуп сезип, алар менен кошулуш үчүн ошол дарыларды колдоно башташы мүмкүн да. Ата-энеси да түшүнбөй, көйгөйлөрү болгондо өздөрүнө мындай катып, ата-энесине айтпай, жардам сурабай, ошондуктан өздөрү мындай өзүн күчсүз сезип болуп, беспомощный болуп сезип, анан жалгыз эле ушул ситуациядан кантип чыгам деп ойлонушса, анан ошондой суицидальный ойлору келишет да, өлүм жөнүндө ойлой башташат. Анткени бул ситуация алар үчүн аябай чоң трагедия болуп, жардамды кайсыл жерден сурарды билишпей, өзүн мындай жалгыз сезет да ошондой проблемада. Ошон үчүн балдарга ата-энелери абдан мындай көбүрөөк внимание бөлүшүп, дайыма сезимдерин сурап, көйгөйлөрүн сурап, чогуу чечели деп үйрөтүш керек да. Сиз видео тартып жүргөндө чын эле ушундай бир баары эле ушул кайсы бир көйгөйлөрдөн улам болду? Макул эмесмин. Бизде биздин мына адисибиз айтып атат, булар келген оорулуунун ал акыбалын ата-энеси айтканын, өзүлөрү айтканы менен айтып, жанагы психология ушундай нерсе менен жооп берди. Бирок бул нерсе мындай эмес. Айылдан келген балдар бар көбүнчө, нарындан келет, көлдөн келет, оштон келет. Бул жерге келет дагы баягыдай кругтарды табат өзүнчө, чөйрө. Ошолордун гана туура эле кызык үчүн эле колдонуу менен, жанагы көпкөнчүлүк. Эми бул жерде баягы эле ата-энесинин жанагыдай социалдык абалы же өздөрүнүн баягы үйдөгү олку-солку нерселери буга түртөт деген эми болушу мүмкүн, бирок мынчалык бир 100% анын баары алардан эмес. Булардыкы көбүнчө эле баягы переходный возраст. Балдардын каалоосу.
тамаки тартканды үйрөнөт, вино ичкенди үйрөнөт, пиво ичкен. Ошо сыяктуу эле ушул баягы биздин коомдо бар нерсе болуп калды да бул. Ошону эле жөн эле татып көрүш максаты эле болуп эле үйрөнүп кетти көбү. Бул жерде телегей тегиз үй бүлөлөрдү эле көрүп жүрөбүз. Жакшы мугалимдин малдарын көрүп жүрөбүз. Эми мындай социалдык, моралдык жактан эми бала оюн карак ал убакта анчалык нерсени көп сезе бербейт. Бүгүнкү күндө биздин ушул медицина жана илим дин тили менен эле баягы балдарды ушундай деп мээсине сиңирип атып ошол нерсеге өзүбүз алып барып койдук. Буларда жок, андай эмес. Буларда жөн эле эркелик, жанагы кыргыз айтып коет, көпкөнчүлүк менен эле кирип алгандар өтө көп. Булардын бүгүнкү күндөгү жабыркап аткандардын 70-80% мектебиндеги жанагы өзүнчө бир 5-6 бала топтогон, өзүнчө мындай бир кадыры бар. Ушулардын көбү ошолорго кирип кеткен. Ошол куруктагы балдар жанагынтип кысынып жүргөн баланын арасына кошпойт. Ал бала аларга акча алып бере албайт, дары алып бере албайт. Тигилерге ортого акча таштай албайт. Аларга кошпойт. Көбүнчөсү ушул эркелик, көпкөнчүлүк жанагы өткөл мезгилдеги курактагы балдардын эле берилгени. Бул тамаки тартып көргөндөй, пиво ичип, вино ичип көргөндөй эле болгон нерсе болуп калды бизге. Айым айтсаңыз, эгер ушул негизи эле наркомания узак убакытта жаштардын психологиясына кандай таасир тийгизет? Кийин мисалы 10 жылдан кийин, 5 жылдан кийин кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Албетте бул дарылар абдан нервный системага абдан терс таасир тийгизет. Анан дагы сиз айтып кеткендей эле болочок балдарына дагы, тукумуна дагы абдан терс таасир тийгизет. Негизи айтып кетсек эле бүткүл денеге абдан жаман таасир тийгизет да. Боорго болобу, бөйрөккө болобу, жүрөккө болобу. Бирок эң мындай вредный жагы, жаман жагы бул нервный системага таасир тийгизгени. Ошондуктан балдар ошол дарыдан башка эч нерсени каалабай калышат да. Ошондуктан социалдык, интеллектуалдык өсүү, өнүгүү деген жөндө уже сүйлөй эле койсок болот. Анткени балдар уже окууга дагы интереси жок болуп калат. Башка балдар менен дагы мындай баарлашып, өзүнүн социалдык жагынан өнүктүргөнгө дагы интереси жок болуп калат. Келечекте пландары уже башкача болуп өзгөрүп, пландары деле жок болуп калат да. Нурбек мырза, айтсаңыз, эгер мисалы мындай статистиканы алып карасак, расмий статистика аз эле экен да, мындай бир 300 деген. Анан сиздин оюңузча бул канчалык бир улуттук деңгээлдеги коркунуч жаратып атабы? Жок дегенде мисалы Бишкектин ченинде себеби дегенде биз көрүп атабыз, жанагы ар кандай аптекалык наркомания болуп атат, андан кийин жанагы ошол эле телеграм группалар аркылуу болуп атат, же башка жолдор аркылуу түнкү эс алуу жайларында болуп атат. Канчалык бул мындай коомдун коопсуздугу үчүн коркунучтуу деп эсептейсиз? Бул өтө коркунучтуу. Бул кечээки биздин башыбыздан өткөн жанагыдай пандемия, ушундай бир оорулар булардын жанында шоона ишпейт деп коет да. Булардын жанында жөн эле бир кичинекей нерсе. Бул жерде жалпы улуттун саламаттыгы болуп атат. Бул биринчиден. Экинчиден мен айтайын дегеним, телеграм канал, жанагыдай бир коддор менен тамга жазып кеткен, бул баарына доступный эмес. Бул баарына доступный эмес. Аны алууда кооптонуу бар. Кармалып калам, жооп берем. Аптекада андай болгон жок да буга чейин. Анан булардын эртеңки күндө биз көрдүк ошол балдарды, биздин адисибиз, Эркайым карындашым туптуура айтты, буларда бир максат бар. Жалгыз ошол доза. Жанага жетиш керек. Болду. Анан дарыланып чыкты эле деп кайра алып баргандар да болуп атат. Буларда кармануу жок, уже психологически бузулган. Анан эртеңки күнү мына ушул ден соолугуна ушундай болуп атса, жакшы эмес балдар төрөлүп атса, баарына ушул бүгүнкү күндөгү болуп жаткан, эми бул уламдан улам күчөй бере турган болсо, эртең биз мамлекет үчүн кам көрбөй деле койсок болот, бүгүнкү күн менен эле жашап да. Бул өтө оор маселе, кооптуу. Бизге келген оорусуноо, ачарчылык болобу, же бир кандай нерсе болобу, ошонун баардыгынан коркунучтуу ушу бүгүнкү күндөгү жанагы аптека
дарыкана эмелери, наркоманиясы. Эркайым, сиз айтсаңыз, азыркы күндө сиз жаңы бул жылдан баштап көзөмөл күчөтүлүп атат дебеңизби? Бул көзөмөл кандай түрдө күчөтүлүп атат? Кимдер тарабынан каралат? Кандай ушул нерседен арылуу үчүн кандай кадамдар көрүлүүдө да? Көзөмөл азыр ички иштер министрлиги жагынан күчөп атат. Анан ДЛО бул деген саламаттык сактоо министрлигинин именно дарыларга дары-дармек менен камсыздандыруу бөлүмү. Ошол бөлүмү, ошолор жактан дайыма ошол айтып кеткендей эле рабочий группалар өткөрүлөт. Ошол жерден талкууланып, жана списоктор, именно рецепт менен сатылган дарылардын списоктору дайыма жаңыртылып турат. Анткени, мисалы айтып кеткендей эле, мурунку жылдары кээ бир дарылар рецептсиз эле, закон боюнча, мыйзам боюнча рецептсиз эле сатылып алып кетчү. Азыр болсо ошол эң мындай жакшы киргизилген мыйзам жана кылмыш жаза кодекси карата фармацевттерге жоопкерчилик киргизилген, абдан жакшы болду да. Мисалы Кыргызстанда кандайдыр бир система барбы? Ошол дарыларды ден соолугунан улам пайдалана турган кишилердин саны канча, сатылгандын канча сатылып атат деген мындай бир экөөнүн ортосун салыштырып, ошондой бир статистика жүргүзүлгөн бар механизмдерчи? Мисалы, бул киши саламаттыкты сактоо министрлиги мүмкүн кайсы бир атайын өзүнүн датасына киргизилип, ошол киши келгенде берилет деген сыяктуучу. Мисалы, Нурбек мырза айтып атпайбы, ооруган кишилердин саны аз эле болуп атат, бирок сатылышы аябай чоң болуп атат дегенчи. Ушундай сыяктуу бир система барбы? Негизи ооруган адамдардын 20-30 эмес, алардын деле саны абдан көп. Мисалы, мен өзүм ошол республикалык наркология жана психиатрия борборунда иштейм. Ал жерде абдан көп адамдар ошондой оорулардан жабыр тартышат. Аларга бул дарылар абдан керектүү. Бул психотроптук дарыларды айтсак. Тигил күчтүү дарылар болсо, ал дарылардын көбү кадимкидей эле обезболивающий, кадимкидей эле көзгө керектүү каплялар болот да. Алар көп адамга керек. Бирок система бар, система сөзсүз түрдө бар. Мисалы, биздин центрде айтып кетсек, рецепттер атайындай формасы бар. 3 печать коюлат, ошол центрдин печати коюлат, дагы бир печати коюлат, анан врачтын да печати коюлат. Анан ошол рецепттин определенный срогу бар. Ошол убакыттын ичинде сатып алыш керек, андан кийин уже ал рецепт жарабай калат. Андан дагы рецептти фармацевттер алып алыш керек. Ошол жерге жазыш керек, канча дары сатып алды, канча штук. Мисалы, рецептте 50 деп жазылса, ошол жерден 50 гана таблетка берилиш керек. А кээ бирлер болсо ал рецепттерди сүрөткө тартып алышып, же болбосо кайтадан фармацевттер албай коюшса, ошол рецепт менен кайтадан эле ошол дарыларды алып алышат. Анан дагы көп адамдар врачтын көрсөтмөсү жок, показаниясы жок, ошол дарыларды колдонушат да, ошонусу да аябай чоң проблема болуп атат. Самый главный ошол рецепттер менен, чөткө рецепттер менен сатылыш керек да, ошону фармацевтикалык жактан абдан жакшы көзөмөл болуш керек. Нурбек мырза, сиздин оюңузча бул көзөмөл кандай түрдө жүргүзүлүшү керек, эффективдүүрөөк иштеш үчүн? Бул көзөмөл жана кылмыш катары, чоң кылмыш катары эсептелген, бул жакшы нерсе. Биздин депутаттардын көтөргөнү да жакшы, мен кубандым абдан эле. Бирок өкүнүчтүүсү өздөрүнүн маалыматы азыраак экен. Себеп дегенде бул дарылар обезболивающий, жанагы ооруну басаңдатуучу дарылар. Бул цитрамондой да кайталайын. Бул аналгинчелик деле зарыл эмес. Муну бүгүн уктап, эртең менен алса боло турган эле дарылар экен. Биз бардык, ошол колдонгон кишилерди да көрдүк. Мына ушуну мен колдоном, мага жазып берди эле. Бул жарымына жетет, мындай болгондон кийин калганын көм салыңыз, же бир башка кол жетпеген жерге ыргытыңыз дегенге чейинкилерге бардык. Мунун сатуудагы мен ошо сунушум ушул бир 4 жерге эле Бишкек боюнча, райцентрларга эле сатылуусуна уруксат бериш керек. Ар бир аптекалардын өздөрүнүн лицензиялары бар экен. Бул дарылардын кайсы дарыларга сатыла турган лицензиялары бар экен. Каяка мүмкүн эмес. Бирок ошол мүмкүн эместеринен да чыгып атат бул дарылар. Себеп дегенде биздин мамлекет тараптын өзүнүн аптекага контролу жакшы эмес. Муну моюнга алыш керек, жакшы эмес. Бул нерсени мен депутаттар жанагы жогорку кеңешке чейин көтөрүп, ушундай мыйзамдарды алып барып атканы кубандырып атат. Бирок МВД эмес, бизге
УКМК кошо аралашыш керек болуп жатат. Муну оор кылмыш катары жазасын күчөтүш керек болуп атат. Эми бирөөнүн бир алманчоктой болгон кызды байкабай сатып алса камалуу эмес. Жок дегенде бир оорураак штрафтар менен болобу, жана айып пулдар ушундай нерселер менен катуу көзөмөлдөп берсе, бул токтомок. Бүгүнкү күндө биздин баягы 50-ге 50 болуп турат жаштарчы. Жоон ортосунда турат да. Бүгүнкү күндөгү мыйзамдын күчү алсызыраак болуп калса, биз тескери жагына кыйшаябыз. Эгер күчкө салып, жанагыдай алып барсак, ушул дарыларды көзөмөлгө алсак, эми муну колдонуп калгандардын тагдыры бүтүптүр. Баарыбыздын башыбызда бала бар, бүтүптүр. Эртеңки күнү биздин үйгө кирип келбесин деген коркунуч менен ушуга биз коомчулукка чыгарып атабыз да. Алардыкы эми эптеп бир айласын таап, балким дарылоо менен жанагыдай алып барса болот беле. Бирок бүгүн ошолорго арал яша электерди сактоо максатын мындай алдыга коюш керек болуп атат да. Ошолорду биле электерди, ошолорго жакындай электерге информацияны көбүрөөк берип, бул жаман дары экенин ушу бул эми медиктерде айтылбайт. Баягы элге маалымат жетпесин деген өзүңүздөрдүн эрежелер бар. Бирок ошолор элге жетиш керек. Бизде балдар чөнтөгүнө дары салып жүрөт. Ал сигарет же жанагыдай насыбай жаман нерсе эмес да. Бул дары деп койсо атасы унчукпай эле калат аны. Мисалы 50-дөгү киши аны билбейт, түшүнбөйт деле. Ошол жабыркап жүргөндөрдүн катарында болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан кайсы дары коркунучтуу экенин, кайсы дары рецепти жок сатылыш, рецепт менен сатылыш керек экендигин биз наоборот коомчулукка бардыгын айтып салышыбыз керек. Билиш керек. Бүгүнкү күндө биздин балыкчы, тоң райондоруна чейин жетиптир бул нерсе. Ошто дагы биздин кесиптештер мына иштеп атат, кармашты. Ушу мына быйылкы жылдын эсеби менен эле кармашты. Баткенге ушундай дарыны жүктөп бараткан жерден дагы бизге маалыматтар келген. Ошолор аркылуу дагы ушул машина менен жана миңдеп пачка кармалып атат да. Бул эмне себеп? Бул керектөөчү бар. Бул сатылып атат. Эркайым, сиздин оюңузча кантип бөгөттөөнү кантип жакшыртыш керек? Кандай бөгөт койсо болот? Жана айтып кеткендей эле контролду, көзөмөлдү күчөтүш керек. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Келкел платформасында жаштардын арасындагы наркомания, анын ичинде аптекалык наркоманиянын жайылышы, андан кандай көз карандылыкты пайда кылат, анын жыйынтыгы кандай болот жана кандай бөгөт коюу жолдору жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто журналист Нурбек Тойгонбаев жана врач-нарколог Эркайым Байышева болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө.